Мен Алай районуна барып келдим жакында. Тилекташ айыл өкмөтү. Корул айылы 1 май кең жылга 9 булак баарында снос деп жанагы баш алды бөрк ал десе баш алгандардын айынан үйлөрдүн бир 90-95% бузулуу алдында турат. Ал тоонун боюндагы айыл стратегиялык жол эмес. Ош Бишкек жол эмес. Ош Эркештам Сарыташ жол эмес бул. Эмне үчүн ошол жерде үйлөрдүн бардыгын бузабыз деп атат. 26 метр кылабыз дейт жолдун бардын. Азыр 6 метрде 26 метр. Эми ал жерде үй калбайт эгер мындай болсо. Эмне кылат элдер? Же компенсация бербесе, же аларга жер бербесе, же акча бербесе, жөн эле үйлөрүңөрдү бузабыз деп атат. Жазып алсаңыз, Тилектеш айыл өкмөтү. Ошол жерде үйлөргө 1 майда мындай жол менен кетсе, бир да үй калбайт аердечи. Эл эмне кылат? Каякта жашайт? Ушуну чечип бериңиздер карап туруп. Тапшырма бериңиз Алмаз Акынжанович. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Талия Камил Абдыразак.